Африка сапары 17-күн. Кечинде биз чатырыбызды тургузгандан бери шамал бир да жолу токтогон жок. Эртең менен аябай күчөдү. Бир аз күтүп, токтобошун сезип, чатырыбызды жыйнап жолубузду баштадык. Велосипедди тээп баштаганда уйкумдун жакшы болгонун, ошондой эле буттарым сонун эс алгандыгын сездим. Жолубуз аябай жеңил болуп атат. Кудайга шүгүр. Талда кичине шамал уруп атат эле. Ылдамдыгыбыз аябай жогору болуп жатат. Азыр деген 1 саат аралыкта 25 километрде өтүп койдук. Азыр мындакта 2-3 километрден кийин кафешка бар экен. Ал барып бет көрөлү, иштейби, иштебейби. Эртең тамакты деле жей элекпиз. Кичинекей нан бар болчу. Ошону эле жеп турушту туура көрдүк. Мына ушундай кафешка бар экен. Азыр кирип көрөлүчү. Тамактары барбы? Кандай экен? Азыр бул жерде 1 сааттан ашык эс алып койтурбуз. Тамактын күтүшү деле көп болуп калды. Курсагыбызды тойгузуп алып эми сапарыбызды баштайлы. Түшкү тамакты жегенден кийин айлана чөрү өзгөрө баштады. Конус формадагы дөңсөөлөр көбөйүп, майда ашуулардын да саны көбөйдү. Бирде өйдө, бирде ылдый болуп, жол кадимкидей эле жанданды. Шамал да заматта токтоп, күндүн ысыктыгынан суу аябай ичилип жатты. Бир узун ашуудан түшүп баратканда азыбыз чыкты. Hello. Hello. Can you say hello? Oh, wait. Yeah? Speak English. Hello. 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 Wow. Only hello? Only hello. Wait. Hello. Hello. Lola Snow. Lola Snow. Lola Snow. Lola Snow. Lola Snow. Hello. Hello, baby. Абарай ысык. Бирок мындай чыдамдуу ысык. 27 градус ысыктык. Азыр ушундай болуп жатса, жайында билбейм кандай болот. Машина менен деле өтүш аябай оор болуп калса керек. Анан жантан бери бул жакта кичине шамал азыраак болуп калып, чымындар аябай көйдү. Билбейм, мындай ысыкта, мындай бул жакта жан деле жок, төөлөр деле жок. Билбейм, кантип жан багып жүрүшөт булар байкуштар. Азыр мен коюп кетип калгандан кийин булар кантип жан багат байкуштар. Бүгүн күндүн ысык болгондугун менин жүзүмдөн байкасаңыздар болот. Кып-кызыл болуп, башкача эле болуп күйдүм. Баарына шүгүр, бирок баары сонун. Азыр дагы алдыбызда 10 мүнөттүк жолдо бир айыл бар экен. Фишинг деген айыл экен. Азыр ошол жерге барып, буюрса палаткабызды тигип, ошол жакта жатып калайлы деп атабыз. Достор, биздин серияда бүгүн өтө крутой поворот. Анткени дегенде биз жолдон келе жатсак, жолдун маңдайында бир киши бизди чакырды. Анан келсе, бул жакка келсек, лядуш дейт. Анан көрсө, бул жерде жердин астынан мындай ысык суу чыгат экен. Мындай денеге пайдалуу деп айтып тигил аксакал. Мынакей, мындай сонун эс алып жатабыз. Алтынбек өтө сонун. Вот ушундай бизге эс алуу буйрук коюп тур бул жакта. Өтө сонун сезимдер. Мындай пайдалуу экендигичи, бул суу деле ошондой чыктанып жатат. Өтө сонун. Достор, жолубузду кайрадан уладык. Аябай жеңилдеп калдык. Азыр дагы күн кирбегенде дагы 50-60 километр тээп салмакпыз го дейм. Аябай сонун. Баарына шүгүр. Ушундай аябай кооз күн батуу менен биз
кичинекей калп конушка жетип келдик. Азыр барып ошол жакты байкаштырып, буюрса ушул жакта түнөп калабыз. Бул айыл балыкчылардын айылы экен. Чатырлардан, жука темирлерден эле үй салып салгандай экен. Эмнегедир бир катуу шамал болсо, бардык үйлөрдү учуруп кетчүдөй эле сезилди. Аялдан 500 метр өткөндө жаңы салынган АЗС бар экен. Ал жактан уруксат алып чатырыбызды да тигип алдык. Кызыктуу күн болду. Кандай атасак? Көргөндөр үчүн чоң рахмат.